2010 апрель окуясында курман болгондордун жакындарына берилген үйдүн автоунаа токтотуш жайы жок болгондуктан жанында турган жеке менчик жерге унааларын токтотчу. Бирок ал жайда акыркы убакта талашка түшүп келген болсо, азыркы учурда курулуш иштери башталганы турат. Буга нааразы болгон жашоочулар курулуш компаниясы менен бир чечимге келе албай бара. Документти разрешениени мына 21.06.19 жылы бүттү мына уже. 21.06.2019 жылы алдык документтер на строительство. курулуш иштерине макул деп кол коюп беришти. Ким? Архитектура? Архитектура госстроитель служба бар десе. Мэрия. Мэрия, ну там все. Мына үчүн бүт службадан уруксат аласың. Анан бар разрешение. Негизи жер нээси менен да силердин ортоңордо договор бар. Купуп частный сектор сатып аласың да. Например, бирөөдөн Сиз частный сектордон сатып аласыз. Ой, жерден хозяина сатып алган ошонун жери. Албетте жашоочулар жөн жерден чыккан жок. Биринчиден курулуш жүрчү жерден башка чоң көчөгө чыкчу жай жок. Экинчиден ошол үйдү караган адам, башкача айтканда домком, куруучу компаниядан жашоочуларды макул кылдырам деп $10.000 алып алганын айтышууда. Аны аз сандагы жашоочулар бөлүп алган. Домкомго акча бер, канча бер десе $10.000 берет. Домкомдун мындай алган туура эмес, туура эмес кылып, элди ойлош керек. Баян ошо алып беребиз, бирок кайра бирөө Ойлош керек, бул жерде салып койсо, могу жерде жашоочуларга канча деп жашоо, сонун бөлүп кетип, мындай деп. А жагы мына көрүнбөй калды. $10.000 алганын ачык айтпаса да, акча алганын домком моюндады. Бирок канча суммада экенин толук айтып берген жок. Мыйзам боюнча кандайдыр бир курулуш иштерин жүргүзүү үчүн жергиликтүү жашоочулардан уруксаат менен жүргүзүлөт. Ал эми курулуш компаниясы баары мыйзам чегинде иш алып барып жатканын айтышат. Бирок коңшу жашоочулардын талабына макул эмес. Биеден жардам катары балдарга мен таркатып бергенмин. Эмесинчи жанагы бул жанагы курулуш компаниянын айтылганын жардамы болгон. Ошолорду баардык жана жителдерге ушул именно ушул мына үйдүн экинчи үйдүн жителдерине жаракат алган балдарга таркатып берген. Канча сумма алдыңыз эле? Сиз бөлүштүрүп бердиңиз эле. Мен бөлүштүрүп ошо өзлөрү айткан жардам деген ошо дары дармекке деп. Негизи канча сумманы бөлүштүрдүңүз эле? Суммасын булар эми азыр чечебиз деп атпайбы айтачы. Дал ушул окуя боюнча атайын кызматтын өкүлдөрү эми келип чогуу чечкени калды. Ал эми жашоочулар курулуш иштери мыйзамсыз иштерди кылып жатканын, баардыгын акчага сатып алганын айтышууда. Gel erten 11'e gel gele. Ben barını alıp geliriz. Службалардын баары. Хорошо.